Бүгін 27 август күні Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров Баткен обласының Лелек районының Мақсат айылына барып, үй өртеніп кеткен жарандарымыздың үйінің орнына құрылған жаңа үйлердің күлүчүн тапшырды. Ошону менен бирдикте ар бир жаранга 100 000 сомдон акчалай жардам берди. Еске салсак, 28-29 апрель күндөрү кошуна Тажик мамлекети биздин жерибизге кол салып, мыкаачылык менен 36 жараныбызды өлтүрүп, алардын үйлөрүн өрттөп салган эле. Бүт тажиктер. Булар менен азыр бир жерге бир үй салып эле бирдеме баштасаң, тамарканы тоссоң азыр чыгып келет. Азыр мына тамарканы тосконго даже неме жок да. Тамаркан деген эмне? Огород. Огород. Мына огородто азыр. Мына о коңшу Тажикстан гражданы да бул. Олар Тажикстан адамы. Тоскондар ким тоскону мына? Тажиктер да. Шунун биягы кимдики? Биягы биздики да. Эми биз барып тоссок, азыр бетте тополоң чыгат, солдаттарды кууп келет. Давай тоспо дейт, бет нейтралка дейт. Нейтралка дейт. О, нейтралка эмес, бир өзү полный ошо жолдон до конца эле бизге кеткен. О, нар жакта кыргыздардын үйү бар, ушунтип эле кошулуп эле кеткен биз. Ошо нейтралка дейт. Кыргыздардын үйү өрттөнбөдү алар? Өрттөнгөн. Ошо Тажикстандын ичиндеги кыргыздардын үйү өрттөндүбү? Ошо тажиктардын арасында эми ошо жерде үйлөр бар биздин кыргыздар. Илгери Акаев салып берген. Акаев биринчи салган үйлөр мына ошол экен. Мына ошо биринчи Акаев башталган үй мына ошол үй болот. Ушул жерге капылган биринчи Акаев турган. Граница кылып мына ошол 3 үйдөн баштаган. Анан мына жерден мына азыр он аркы үй жанаган тажиктин үйү. Мына азыр мына бул үйлөр мына биздикилер. Кече өрттөп салган. Огород биринчи Акаев бергенде бизде 30 сотуктан огород берген. Азыр бул жерде огородубуз 15 сотук огород калды. Ошо Винколду караң, тажиктер азыр полный чыгып келген. Биздики өзү о жолго чейин эле огород. Талга чейин. Өр жол болгон. Азыр булар полный тажиктер чыгып келген. Мына алар менен азыр биздеме кылып бир салсаң эле тополоң чыгат. Кошунаңыздар менен, значит, сиздер кошунаңыздар менен душман сыяктуу болуп калсыздар да азыр, а? Мындай эле да, булар азыр биле көз карашы ham азыр кече тополоңдон кийин чатак болуп калды. Кече бирөөдү өлтүрүп койду деди го. О, наркы Временканы көрдүңүзбү? Мына үйдүн арт жагында, Ооба. Ошол жерде бир өзбек киши бар эле, аялы тажик эле. Ошону үйдө эле атып таштагандан оны алып кеткен. Кийин аялап барып буякта өлүгүнү Кыргызстанга бербей эле Тажикстанга коюп койгон. Ол өзүбүздүн Кыргызстан өзбеги болгон. Ошол үйдөгү. Тажиктер өлтүрүп койду, э? Үйүнөн эле келип атып таштаган. Анан кийин ал жерин алып алыштыңыздар, э? Жок, жери алынган эмес. Onu келинчеги ошо Тажикстан гражданы да. Кече полный ошо тажиктер чыкканда бүт ошо мечитке чейин мына үйлөрдүн үстүгө чейин полный ограждение кылып бүт элдер качып кеткен. Тажикстан немелери келип басып алган да, ошо солдаттар келип. Бетте элдер дагы полный качып чыгып кеткендер өлүгүлүп. Булар именно бул тажиктердин үйлөрү кийин пайда болгон экен да. Булар кийин пайда болгон. Булар ушу границага жакын эле жерден пайда болгон. Мына биринчи келгенде биз келгенбиз. Мына үйлөр биз Акаев салып бергенде мына бул жерде биз келгенбиз. Кийин булар келген. Сиздерден кийин булар келген. Булар келгенден ушунтип эле ушу тамарка кылып, ошо өзүбүздөн бирөөлөр аралашып, кичине кылып үй салып булар чыгып келген. Жолго чейин полный кыргызстандык эле. Азыр ошо үйдүн арт жагында дагы биздин кыргыздын ошо Акаев салып берген үйлөрдөн бар. Олар күйгөн ушуларды. Кошулуп эле жашайбыз биз. Карасаңыз, мына жакта теги сонун жерлер турат да, баягы дыйканчылыкка ылайык. Ошол Тажикстандык. Илгертен бери эле Тажикстандыкы же Кыргызстандык болгон болот? Илгертен эле Тажикстан болуп жүргөн бул жерлер. Ошо жолдун асты полный эле Тажикстан болгон. Анал жерде чоң жол бар экен, узун чоң жол. Баягы неме кеткен? Кузан жолу, э? Ооба. Кузан. Эме, Кузанга кеткен жолда анан турсаңыз, Кузанга кеткен жол анал жерде турат, да? Биз илгери арка жакка ошол жолдон каттачып элек. Бул жерден эч ким тийишпейт эле. Ошо жана трассада адамдар кетип атпайбы? О, нар жакта газ турба деп ошол жерден чыгышып элек. Эч ким бизге тийишпечү эле. Биз ошол жерге чейин, кийин бул жерге тажиктар биздики деп ошол латоктон баса жолдон ар жагы полный Тажикстанга өтүп, бул жагыны кече границаны бизге основной Акаев келип эме кылып берген. Тактап үй салып берген. Акаевский домдор деп, мына ошо домдор биринчи Акаев салып берген домдор ушул домдор болгон. Ошол Акаев салып берген домдорду өртөп жиберсе? Мына ал үй болгон, мына ушу үчөөнү баштап берген. Биринчи үчөөнү баштап Акаев ошондо капсуланы чолурган. Мына ал үйлөр жок эле, булар кийин чыккан. Ар бир тамарка 30 сотуктан эле, азыр мына 15 сотук ham чыкпайт да. Мына көрсөңүз, азыр бул бар тамарканы сол чыгып келет. Эките солдатты алып келет, тажик солдатты. Көтөрдүн, сен нейтралканы тосуп атасың дейт. Тополоң чыгат да. Булар атайын
Тәжік бийлиги тарабынан коюлган адамдар окшойт да. Bilmem şu elini şontu öyle korktu. Men bilik taraftan ele davay toxtat. Bunu seniki bul bunuku dep koysa bolat olarga. Şonu kelişimem yok. Түшүнүшпү бул жагы. Бул жагы ушундай узундан кетет да, мына жагы карасаңыз. Ушундай Узундан кетет да. Бүт баары тажиктер Полный Тажикстандык. Жүрүң мынанан өтүп планета көрсөтүп не кылып коём. Бул үйлөрдүн курулушу канча күндө бүттү? Булардын курулушуга эме нече ай болду? Bir 2 ay болуп калды. Бүткөнгө bir 2 ay болуп калды. Тополоңдон кийин эле башталган. Бүткөндөн кийин тополоң башталгандан кийин башталган да. Мына бул жерде жол бар экен да? Мына жол. Mınal jol. İlgeri biz kattoo jolubuz mınadan bolgan. Mına kattoo jol. Ova, Kırgızstan. Mana şu yıldan katta çölek. Bu yerde Tacikistan soldatlары turbayt ele. Keyin neme oldu? Mınal jol, mınalar Tacikistan üylöri da. Bu Taciktin grajdanları mınalar. Koңшем, забордун ар жагы Tacikistan бетте эч кандай жол амеле жок. Бул Кыргызстандын үйлөрү болчу илгери. Kırgızstan жолдору болгон, ошо Кыргызстан жолу болгон. Азыр полный ошо Тажикстан элдери алып, азыр ушу кошулуп эле жашап калдык, ошонтип эле азыр бирге коңшу эле бу тажиктер азыр. Кармена эч. Илгери жол ошо талдын алдыдагы жол болгон да. Мынасы жаап полный ошолордун эгин жайлары болгон. Мына машина жолу өтөт. Ооба, машина жолу. Ошонун ар жагы Тажикстан бер жакы. Мына үстү жагынан полный биз каттоо элек да. Бұл жерге солдаттар ям турбайт. Азыр бұл жерде неме кылсаңыз, полный солдаттар турат. Шарт тартып алып кирип кетет Тажикстанга. Тажикстан солдаттар ушул жерде жайгашканбы? Бул жерде полный. Мына о камералар ям бар, үйгө камералар коюп койгон көрдүңүзбү Тажикстан? Камера баштарына ба? О, үйдүн башын көрдүңүзбү? Тажикстан камералары. Биз жерден азыр көрүп турабыз. Ар бир тажик жаран. Мына о коңшу Тажикстан жарандары мына ошол камера койгон. Bizge koyup koygan. Hazır çoğ aytıp turgatsa. Bular kандай деп. Мында көрөт абыз, мында үйдүн башында камера жайгашты. Ошо камера, ошо Тажикстан үйлөрүнүн үстүнө койгон. Кыргызстанда эмне болуп атат да? Ошол камера, ошол. Көрдүңүзбү? Көрдүм. Ошол камера. Мына ал эми бүгүн президент Садыр Жапаров келип кетти да. Президент Садыр Жапаров жана азыркы бийлик тууралуу сиздерге кандай жардам берди? Сиздер ошого кандай ыраазысыздарбы дегендей нерсени суроо бердим. Азыркы президентибиз Садыр Жапаров молодец, зор бала экен. Мына ушу уруш башталгандан бери эле келип ушу эл менен аралашып, полный эле жардамын колдон келгенин элге эме кылып. Мына бүт жолдорго чейин асфальтты басып, үйлөрдү мына 1-2 айда деп эле бүтөт деп полный үйлөр амаз бүтүп атат. Ошончолук дем жардам, мына дан акчалай дан жардамдарын берип, бүгүн дагы канчанан 100 000 сомдон дагы үй күйгөндөргө 100 000 сомдон акча неме кылып атат. Ошончолук дем жардам, жакшы. Ошо баягы согуш 3 күндүк болду да. 3 күндүн ичинде сиздер каерде болдуңуздар? Бу жерден чыгып кетүүгө туура келди да? Согуш 3 күн эмес. Бул жерде өзү башталганда бул жакшы эм коңшулардан ham жакшы адамдар бар экен да. Бул жерде ошо элдерге полный айтылган. Бизде тажик солдаттар көбөйүп кетти, силер качкыла, чыккыла, атат деп бул жерде полный үйлөрдү басып кеткен солдаттары, Тажикстан солдаттары. Алдынан эскертип берген. Ооба, мына ошо коңшулар эм жакшы семьялар ham көп экен де, качкыла дагы балдарды атып койбосун деп ошолор сүйлөшүүлөр болуп кийин элдер качып чыгып кеткен эле. Качып чыгып кетип эле ошондан кийин даңдың башталып булар ошо машиналары менен чыгып, полный бияктарды, окоптарды казып, бул айылдарды бүт ээлеп, элдер качып чыгып кеткен эле. Окоптарды каерге жаккызган? Айылдын башынан полный казган. Ол мечит көрдүңүз да. Мечиттин үстүнөн баштап, о киребер заправканын алдыга чейин полный айылдын үстүнөн бүт окруждение кылып айылды алган да булар солдаттар. Ошонтип алып
1-2 gün kattı neme olgan. Жақшы elde, unçalık ele ziyanam keltirgen joq. Hem aslında bu üylerdi küygüzgen hemşet ele jaşoçu konu koңşular ele küygüz. Misal saldatqa sizin üyüngüzdögü xaladilnigi var, televizoru var, bu saldatqa keregi joq o nerse. Hemşette jaşoçular ele küygüzüp şolar ele tonop ketdi de. Şol endi azı birlikten azı bana Sadır Japarovdan da yaxşı jardamdardy kılıp elge жақшы qarap büt nerselerini mena wagıdan eme kılıp bütürüp berip atat. Молодец. Şonçalyk mekligine. Mena bugün daha kelip akçalay sıylıktardı berip. Bulardı bana aytgan wagaga çeyin bütürdü. 31'i dedi, 31'ge çeyin polni üyler büttü. Mena büt jaşöçüler kirip jaşöөнü ulantıp üylerden büt kompaktni zor kılıp jas salıp berdi. Bekam köz. Üylerin ismingiz görsek bolar? Bolat, kirip körüverin. Yürün. Atınız kim bolar? Benim adım Fahreden. Kim? Fahreden. Ha, görsötüveriniz kanday. Mana. Kança komat özü? 9. Mana. Bul meymanxana. Meymanxana çoğ. Mana, çoğ. Bul emi prezident özü Demirge götürüp uşunday uy salıp bereli dep aytkан болчу. O. Ошол үйдүн стили салынып. Şu Turetski oşal stilde. Barına bir de kıl oşal demede. Üyler polni büttü. Bütbögen uy kalgan joq. Молодец. Mena wagada bütürüp. Wagada neme kıldaz. Kirip ele жақшы jaşaş gerek şol ele. Nakin topalan koy. Mana bu birinci golun hatası. Bunası kuchnya. Bu kuchnya. Bu kuchnya. Bu yen jasalып atат. Bu yen jasalып atat. Ya бүтүп kaldı. Koçolar. Жақсы. Так. Түз kuchnya eкен. Kuchnya. Mana al. Sanuzel. Sanuzel. Samuzel. Daratxanаны ekөөдөн кылып берген. Екі daratxana. Bir komnata iki daratxana. Mужской, женский кылып берген. Sizlerki televizyon var. Televizyon deyim. Mana burada. Duşovoy. Duşovoy. Aa, жақсы. Ар жақта душ bu yana değil mi? Ay. Sonun var. Mana. Buradan jataxana. O, ekinci o. Mana. Bu duş, üçüncü duş. O, üçüncü duş. Bunun sonu ekan. Mana. Burada mana jataxanaları. Mana pol büttü. O. Yani bu faydası da uyda önümeler nüvesinde. Topatora. Mana buradan şu jataxanaları. Mana. Bajağı büttü. Mana onu bizim bildik. El üçün elin kanunu görüp 30 yıldan beri bundan öynesi bolgan emas da. Topatora. 30 yıldan beri Akay birinci başında жерди bölüştürген bilen жер талаш болуп келди, акыры конфликт алып келди. Конфликттен кийин конфликт болуп кеткенде Атамбаевдин кезинде де болуп турган конфликт. Ошондой. Ошондон бери эле конфликт. Атамбаевге канча жолу эскертилген, конфликт чыгып десе алып чечпейбиз, бенче чечебиз болгонда. Ошондой. Анан кийин Жээнбеков келди. Акырында мындай биздин бийлик келгенде Садыр Жапаров келди. Эми Кудайга шүгүр, мына бүтүп калыптыр. Кышка чейин бүтүрөбүз дедилер. Бүттү, болду. Бана кышка чейин уже үй полный гособеспечение келип жашаш керек бүттү. Тажиктер менен урушпаш керек да. Ушу самый главный коңшу менен жакшы жашаш керек, талашпай. Эми коңшулар менен кандай достосуздар? Баштан мурун кирип чыгып жүрбөсүздөр да. Бу илгери биз коңшулар менен вообще зор эле. Бизде основной ушу жашөөбүз эле шулар менен. Полный азыр жеп içip şu тамак ашыбыз бар, bu şu Тажикстанга түшүп эле, şu Леноватга түшөт элек, şu чоң базарлары болот. Вообще арзан да базары. Бүт керектүү кийим кечебиз бар, bu тамак ашыбыз, окат ашыбыз бар. Бүт ошол жактан чыгып алып келет элек. Эч ким эчтеме кылбайт. Өзү Кыргызстанда эле жүрө берет элек. Кечен каяктан şu кандай тополаң чыкты, şu тополаң немесине паспорт деп. Кичине кыйынчылык болду. Андан кийин эми баягы мөмө жемишти алардын базарынан албай
Өзүңүздөр эгип, тигип дегенде. Biz özümüz egip tigemiz. Özümüz egip tikkenden keyin onu ham bir жерге сатып кичине акча кылыш керекпи? Hem жана семьяга ham кичине тирликке ham акча bir мөмө жемишти өндүргөндөн кийин сатышка бир демелер керек аны. Өндүрүңүздөр, сатыңыздар, суу боло турган болсо, суу барбы? Суу кеңири. Суу кеңири. Мына дагы азыр сууга дагы акча бөлгөн, бул жака азыр дагы канал кылып берет. Канча миллиард бөлүнгөн. Ол уже ишке ашып атат. Мына ошондо жакшы. Дыйканчылык кылсаңыздар, ан жака Тажикстанга эмес, сиздер Бишкекке алып бара салсаңыздар. Бул ошо өзүбүздү гособеспечение кылабыз да биз. Бөлөсүздөр да. Бизден эч кандай өкмөттөн нары бери ham кереги жок. Биз өзүбүздү чубакка чейин багып келгенбиз, өзүбүздү жакшылап багып. Эме кыла беребиз. Бизде любой дыйканчылыктын любой түрүнү өстүрөбүз биз. Өзүбүз дыйканчылык менен чоңойгон балдарыбыз. Дыйканчылык менен Biz şu tölge jer menен иштеп эле, мал салкыл эле жер менен келгенбиз. Кандай жашашты. Бизге şu кону коңшулар менен эле тынч болуп, шулар менен жакшы болсок, бизге ошол эле жашайбыз. Биз азыр кечетен бери коркуп калдык азыр. Түндө мен дарс этсе, балдар дагы кирип келе экен тажиктер деп, биздин азыр балдар коркуп калды. Биз азыр балдарды көрүп, бизден коркок болуп калдык. Мына жерден ошол коопсуздукту ала турган биздин аскерлер барбы? Бар. Эми бизде азда, основной bu Tacikistan эмес да, буларда команда күчтүү. Бул жерде азыр Ленинабад облусу бар. Азыр Хажент облусу болуп калды. Илгери Ленинабад облусу деп чоң шаар да бул. Азыр мына көрүнүп турбайбы? Биздин Бишкектен чоң. Чоң да, эли көп. Эми бул жакта команда күчтүү да. Эми самый главный бизге уруш болсун, бизге şu тынчтыгы эле болуп, şu коңшу менен жакшы эле болсок, бизге ошол эле. Бизге уруштун вообще пайдасы жок. Бизде азыр уруш болот. Мисалы ал жактан, бер жактан солдаттар келет. Бизди мына айылды полигон кылып ташайт. Үйдү күйдүрүп ташайт, бирөөлөрдү өлтүрүп салат. Онун эмне пайдасы бар бизге? Азыр сиз айтсаңыз, мына кошуналар менен граница азыр кошуналарда башкача көз карашта карап калыптыр сиздерге. Ошонун менен бирдикте ар бир кошунаңыздар, сиздер тажик кошунаңыздар. Үйлөрүнүн кырышларына видеокамераны коюп алыптыр. Бул деген эме биздин кыргыз кошуналары чем дышит, орусча айтканда. Ошондой. Чем занимается дегендей да? Ошону көрөлү деп атат буларчы. Ошондой. Эми ушундай нерсе мүмкүн эртеде кечтирип конфликт чыгып кетиши мүмкүн деп сиздер да чочулар жашайт экенсиздер да? Ошондо чочулар жашабаш үчүн эмне кылыш керек? Эми чочулар жашабаш үчүн основной коңшуң тынч сезтеш да. Коңшу менен жакшы болуш керек. Мен ойлойм да, жана көп жерлерде мамлекеттердин ортосунда забор бийик, 5 метрлик забор болушат. Ошондо Эми билбедим, азыр бул жерде эми забор бийик деп забор тосконго, булар азыр заборду границанын ар жак бер жагын эми такталмайынча нерсени тосуш кыйын нерсе. Эми сиз азыр коңшуга эми барып туруп, мына сенин жериң, бул менин жерим деп экөөңүз келише албасаңыз, аны тоса албайсыз да. Эми şu забор болобу, болбойбу, şu коңшу менен эми уруш болбосун экен. Şu коңшу менен тынч болоюк. Мындай нерсе кайталанбасын. Биз şu азыр бизде bu uruштун вообще пайдасы жок. Биз илгери шулар менен бир туугандай эле чоңоюп келгенбиз. Мына азыртан эле жолдон өтсөң айтты тажик солдаттар келип, биз илгери солдат дегенди билбейт элек. Şu bir автобус менен пас жак менен барып аркага шонон өтүп келет, бирөө бизди тосуп койдам эле. Бе паспорт эле жүрө берет эле, şu Кыргызстанда жүргөндөй, уягы Ленинабад карабыз, Чкалскийге барабыз, айланып, тамак ашыбызды кылып келебиз. Азыр эле ошо bir 30 жылдан бери şu тополоң şu жердин тополоңу да. Шонон азыр келип чыккан эмеси ушул да. Пайдасы. Бул тажик туугандардын көпчүлүгү булардын иштеген иши эле ошо дыйканчылыкта жер иштетишет да, ошого булар жер иштет, туура. Жерге көбүрөөк кызыгат да. Мына сиздердин үйүңүздөргө чейин бастырып келген ошондо болот. Ошондой. Бул энди бул азыр солдаттардын эмеси эмес. Бул энди şu жерде кону коңшулардын эле кече үйдү күйгүзгөн мун солдаттар күйгүзбөйт. Муну şu жерде жашоочулар эле şu жерден Tacikistan граждандары шолар эле күйгүзөм, шунарака коркуп кетеби деп мека. Эми биздин жашай турган жер шугунун биз кайка барабыз? Эми бизди күйгүрөп, өрттөп, жардырап эми şu жерде жүрө беребиз, границаны коруп ээлеп жата беребиз, бул эч немеси жок. Бизден чоңой ата бабабыздан калган жерибиз şu жерде. Сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Аябай жакшы баягындай эмнеси болсо дагы коргоп, корсок дагы, немесе да чочуласак дагы коргоп турабыз деп отурасыздар. Сиздер эми Кыргыздын эң чыныгы патриоттордун бири деп санасак болот да.
Границада бұл өзі қауіпті да, әрбір мемлекеттің границасында қауіпті. Бірінші жабырқағандар ошол жерде жашағандар жабырқайды. Шандай болады. Рахмат сізге. Рахмат. Үйлеріңізге тынчылық болсын. Аллах Таала аяғында орыс қолын бөді қылса сақтасын. Бар болыңыздар, ішіңіздерде игілік. Әрбір күндеріңіздер береке пайыз менен қосылған бақытлы күндерге айлансын. Рахмат. Кыргызстаныбыз элибиз тынч болсын. Кону коңшулар жакшы болсын. Bundan keyin bunday narsalar qaytalanmasin. Tinchlik bo'lsin aka. Rahmat sizlarga. Bunu Xajent oblasi bo'ladi. Mana bizda hozir Xajent oblasi. Shu Xajent shahri o'sha. Cho'ng shahar. Bu yerdan hozir bizda hech qancha ham emas, bir 15 kilometr tashib ketsa 15 kilometrda. Aşıp kesse 15 kilometre. 15 kilometre. Bunda Xazen şahri o görünüp turabı? Xazen şahri bana şu şahırda, Polin şahri. Bayağı. Xazen şahri. Nemeden? Buna başta alışı özele mana Tacikistan nemesi de. Bu hazır buna Oçu Qalaça dep koyat. Benim şu Qalaçanı elleri yaşaydı, şu qo'ng'shilar bari. Tajikçe Oçu Qalaça dep aytadi. Oçu Qalaça dep. Şu Qalaça ayılının şu yaşayıcılar, şu qo'ng'shilar. Buna qo'ng'shilar ular göçüp kelip olganda tak narjada. Mına emin ошол кыргыздарга жакын жерге үйлөдүк. Qo'ng'shilar bular hozir. Bari ham şu talaşabız qanday bolabыз, şu qo'ng'shilar shular bilan yashab. O'shalar. Mana ol. Xajent oblasi. Bularning attарын bilsеңiz керек, ha? Kimler? Bular şu bir-ekövünü bilem. Az o'sha kameralari turganlarda zo'r odamlar yashaydilar. Yaxshi odamlar. Ham mana yerga bir ariga mütəam adamlar kelgan, bularga kichkina nima qilsan, soldatlar chaqiradi, qirg'izlar keldi, nari beri qildi, bu to'polon boshlaydi. Onlar yoqda birinchi kelganda bu uydagilar yo'q edi. Keyin bular qayoqdan paydo bo'ldi? O'sha narqi kamerasi qo'yilgan uylarda. Gurun kirish oldi. Yaxshi odamlar yashaydilar. Ular bilan ilgatdan shu aka-uka aloqa beraka qilib, ancha Tajikistandan shu nima kerakdi, tomoq ashlarimiz bor, zakaz qilib qo'yib, gazel. Ular dag'da yashaymi? Yashaydi. Gazel mashinalari bor, shu mayda-chuyda kerakdi, tomoq ashlarimizni chiqarib beradi. Kelganda shu yerda marsrutka haydab, kameralarni qo'yib, yashovchida. Yaxshi odamlar. Hem 5 qo'l barobar emas ekanda odamlarning ham yaxshisi ham bor, yomoni ham bor, ham kimisi ham yomon. Bunal yo'l ari qaray Arqa ayılına ketadi. Buni azgacha prezident nima polni asfalt bosib yo'llardi. Asfalt topishadi. Dakansa arqaga cheyin pol, arqan yo'llarini ham asfalt topishadi. Arqaliklar rozichiligini bildirdi, usta prezident. Ilgari bunday ele bir chang'i chiqib yotgan yo'l, молодец. Yaxshi nima qildi. Chang'i chiqib yotgan yo'lda asfalt berdi, asfaltni bosib. Yaxshi, jilish bor, zo'r. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Men o'zim 13 yıldan beri maksatın turgunu olam. Mana shu yerda yashab, shu yerda 3 yıl 4 yıldan beri şu urush bo'lib ketib, mana hozir bizim Sadir Nurxo'jayev prezidentimiz kelgandan keyin mananda uylarni tushirib, aytgan 3 aydan içinde uylarning bari bitdi. Sadir Nurxo'jayevga men chinig'i maqsaddan patriotim, maqsaddan jigiti bo'lib, men o'zim büt elimning atından bariga shu Sadir Nurxo'jayevga men ıssiq salam. Sadir Nurxo'jayev, siz meni shunchalik alanga qilib kelib, alanga qilib atasizlar. Bizning mamlakatimizning başlanğı biligi, siz shunchalik mana qancha prezident bo'ldi. Prezidentlerden biri ham alanga qilmadilar. Birinchi prezidentimiz mana bunday o'sha siz olib bergan uylarning qanday ekanini Aqayev'in maldağı granisa uylarıyla hazır siz dağın Aqayev'dan ötüp sizin de uyları salып berdinizler. Sizlerge çok rahmat, Allah razı olsun. Anan Sadir Nurxo'jayev, sizge men bir sözümde ayta almadım öyle. Şu can kelgeningizde hem söylep kaldım hem ben sizge dünya yüzündeki Müslüman Kırgız elime, Jeti oblastagı Müslüman Kırgız elime ıssiq salam barıga. Şunçalık bizge yaxşılık qılıp, bizge şunday elinde qılıp jetkirip bergen Kırgız elimdeki büt ellerimizge salam aytam. Doğrusu. Anan qanday deyim? Sadir Nurxo'jayev sizge çınığı hem 120 deputatın içinde her qanday deputatlar болады ekan, oğa size sağırlıq qılıp, siz şunçalık elinde qılsanız özünüz bundan buyağı prezidentinizi dünya yüzü tanıla turgan qılıp, mana elдің aldığını elinde qılıp bizge uy salып bergeningizge çok rahmat. Allah razı olsun. Men Zamirbek Asanoviç, mana shu maqsad ayının turgunu olam.
Бұл жерде қанша қожалық жашайды ава? Жаңғылер айлы өкіметте 2000-ден ашық болса керек. 2000-ден ашық. Бұлар Тажиктардың маршруткасы Ходжан Қыстакөл деген 66 дағын қашта 113 деген. Қожан қашан барау, а? Мына жол Ходжанға шейін барады. Ақыры, конечно, бұлар олмашты тұрады. Бұлар Қырғызстанның ішіне кіріп алып кәдімгідей кіріп шығып жүрер екен да, қаласа? Бұяға кіре албайды, азыр келіп жүреді, аз кіре албайды. Аз кіре албайды ма? Азыр асфальттан өте албайды. Запрещен да азыр? Запрещен. Мына Рана тойхана Bundan bir Kırgızistan mı, Tacikistan mı? Köprütün ayağı? Yok Kırgızistan. Yolları geri Tacik'ten gayet Türkiye'de ama niye prezident baldırdıkça çok bol baldırdıkça 28'lik. Ha, pasayet öyle. Poskay var ya. Haa, Pozgay'ın aldırtır ha? Ne bu bunlar? Büt göreceğini alıp getir bu. Ben de bunu solda kadar açık. Bak, bunların bir yağı Tacikistan, bir yağı Kırgızistan. Ha, bir yağı Tacikistan, bir yağı Kırgızistan. Taktava koysan kol aytı be. Gayesi cemaati yok da. Babam deydi, yaxşı olur. Dura akşalam deydi. Akşalam deydi. Azapta yaşaydı gençler ama azapta. Bizim o Azapta yaşaydı. Türkistan'ı doğrusuna olsak da var. Men aytып атам, президент азыр чегерде жашаган адамдарга 18ден жогорага түшүнүк кат алып, эгер мыйзамды бузсам, мыйзам чегде жооп берем деп туруп, 18ден ашкан ар бир аялга эркекке автомат бериш керек деп атам. Чегераны бузуп өткөндөн кийин ат таша бер аны негизи. Ким болсо. Курож натуру. Шунда силер өзүңөр коргойсуздар да, атак мен айтып атам да сунушум мен. Себеби атак булар кеше сиздерде курал жок. Булар курал менен кеше, косаңыз да, сөзү билүү. Sizde kural yok, bular kural mene kese sizler mişensizler de dura. Eğer kural bozuk kaçmasından atlar beresler de. Durmasına. Bu Katar geletkan. Özü bu yerde Kırgızistan, Tacikistan çegerası kende. Kırgız-Tacik çegerasında turabız azı biz. Arka ayılında. Bu жақ оң жақтағы biz hazır түш mahallında оң жақтағы бұл Тажикстан. Sol жақтағы бұл Қырғызстан. Қырғызстандың мына жерде заправкалар бүт барды өртіліп кеткен. Мына жерде мынандай заправкаларда болған екен, бұлар да өртілген. Осындай эле мына асты жақта да қатар заправкалар болған десет, шун барды өртілген дейді. Мына Тажикстанның емесі. Ар жақта жаңақыл Нарын дариясы менен Тар дарыянан кейін şu біздің сулардан түшкен сулардан бұлар су сақтағыш құрған. Мына жерде су сақтағыш ұчы көрініп тұрады. Мына болса Тажикстан, мына арқа өзі Тажикстан екен, жолдың арқа өзі Тажикстан. Бұлар бер жаққа өтпейді екен. Мында Тажикстанның портовері тұрады. Мына Тажикстанның граждандары. Мына ушул заправкалардың бардығы, қанша заправка бар ава bu yerде? Bilmiyorum sana abi 15'ten köp olsa 15'ten köp. 15'ten köp zapravka kurulgan atayın Tajikistan'ın hükümeti üçün deyip, eli yüzü üçün deyip çıkılıp. Tajikler üçün atayın uşunday bizden el iştep bergen eken de akırı gelip Tajikler manda kıltıp örtüp kıyratı salgan. Mınan zapravkası kalıptır. İşte atayı iştep edip bular. Yok iştep. İştep ediptir. Bular da iştep edip. Bar örtülgen. Bardan örtüp salgan eken de. Zapravkaların özü de örtüngen mi? Bezin kuygen emes be? Kuygen var. Ötülbegeni kovattı, gözünü bat örttü. Oğlan ayım öttü. Bu japayçılık da mi? Japayçılık emes. Japayçılık emes, kakay privet, takay atvet. Patkostluk kılan eken, ola patkostluk koyuptur da. Men şunu düşünüyorum da. Mana valide gelse bitti mana alvalı da bunu yapıp öttü sallan. Ulan işte. Kamukları salaoylar kolun örtüp. Eğer de Abdükerim Ava usul жерде жашап, безинме иш кылып калганда, безинме иш кылып, башка бизнес жок болсо, безинме иш кылып мен өзү безин ошол алеге президентский домдон да максатта койдон да. Кайка жүрөм? Кайка жүрөм? Бүттү бияка айылга кирип.
Yakan Tacikistan Kanechniy mana kuyganda tartib oldu. Uylar qayerda? Boz kötürüm. Oldu bitta uy ko'rsatdim bu şöyle de. Mana shu saloylar kuygan, tamam. Uyni jan tartib kuygan edi. O Tacikistan mı neydi ne ya? O da qarsan bu Tacikistan. Tacikistan Polsya mı gerek ya? Ya negizden ona yok Tacikistan. Ha, o Tacikistan. Köprük şöyle ekan da? Ha, köprük şu. Nima joyga to'xtab tursangiz, Yekacha to'xtaymiz. Урматтуу мекендештер, биз азыр Баткен облусунун Лелек районунда жайгашкан Арка Жаңжер айыл өкмөтүнүн чегинде турабыз да, территориясында. Бул жер аябай кызыктуу жер экен. Бул жерден ары карай биздин бул жерде Арка айылы да, Аркадан ары жана Кыстакөл Тажикстан. Мына биздикине Кыргызстандыкына жанагы неме да, Максат айылы. Максат айылы жайгашкан. Ушул жерде каргашалуу жаз мезгилиндеги окуядан кийин ушул тажик аскерлери Кыргызстандын чегине басып келип, анан анын кесепетинен бир канча жанакындай өзүбүздүн жеке ишкерлер дейбизби, бизде ушул жерде жашаган жергиликтүү элдердин үйлөрүн, бизнестерин, ошол кошуна өлкөнүн жарандары, аскерлери кирип өртөп жиберишкен. Эми ошол мына жерде алдыда көрүп турганыңыздарда мына жакта мына жолдун асты жагы Тажикстан, үстү жагы Кыргызстан деп аталат экен да, Кыргызстандыкы деп аталат экен. Бирок ошол жолдон айрыкча мына жерде көбүнчө эле мына тажик номерлүү машиналар абдан көп жүрөт экен. Анан мына жергиликтүү элдерден сурай турган болсок, азыр мурун дейт аралашып эле ары бери кирип жүрө беришет дейт. Азыр болсо тажиктер Кыргызстандын жерине өтпөйт дейт. Бирок жолду пайдаланышат дейт да. Кыргызстандын жерине өтпөйт, жолду пайдаланышат дейт да. Анан биз да өзүбүз да көрдүк, мына жерден жолдун асты жагында жанакы тажиктер өздөрү дагы ошондо суу чыгарып неметип атышыптыр. Мындай дыйканчылык кылып жашашат экен да. Ошону менен бирдикте машина андап койсоңуз. Ошону менен бирдикте мына жерде ошол жерден мына өзүңүздөр көрүп тургандай машиналар келип туруп эле мына Тажикстан машинасы кайра эле Тажикстандын территориясына кирип кетет экен. Анын Тажикстандын территориясы каяк дегенде мындай келет, мына карасаңыздар. Тажикстандын территориясына келип мына жерден мына арка өзү да биздин Кыргызстан жери экен. Флагтар илинип турбайбы? Анын ар жагы болсо, андайынан кетип немеге Тажикстанга кирип кетет экен. Анан неме турат, көпүрө бар экен да, мына жерде. Ошо көпүрөдөн суу агабы? Öte kanal var da tacik ötüp. Ушул жагын сиз түшүндүрүп берсеңиз кандай болот? Айтып бериңиз. Mana ettiği kanal var, çoğun kanal. Sırdaryadan su tartat, ona Kırgızstan territoriyasından ötüp, ona Örükzarga veya Kısaközge kapırıp kaçayın ketetti. Bul Örükzar, Mana Örükzar özü Tacikistan'daki da bul. Tacikistan Örükzarı. Tacikistan Örükzarı. Mana ettiğin Kırgızstan'ın kanalı var. Onun Tacik'a su ötüp, o Sırdaryadan su tartat da bular. Nasos menen? Nasos menen tartat. Bizden Жаңжер айыл өкмөтү ham şu nasos menen Sırdaryadan su ketти. Şondan ketти. Hazır mana şu көбөрүп турган дарактар бүт мына ушул Пасха айыл ушул каналдан ичет да, Сырдариядан келет, Кыргызстан территориясынан эми канча километр onu точно билбейм мен. Шонон өтүп кетет да Кыргызстанга. Şu kanalda Kırgızstan tosуп койсо, булар суусуз калат да. Канча гектар жер суусуз калат? Жер суусуз калат да. Канча гектар? Билбейм, көп да, бетте 2 колхоз бар да бу кыса көздө. 2 колхоз бар. Полный суусуз калат да. Полный ушул каналдан ичет. Көз каранды экен да? Көз каранды. Анан жогорку каналдан ам жана түшкөн жерибиз барбы? Ошо жерден турба менен өткөзгөн жердин астынан барып чыгып калат оерам. Ошол жогорку каналдан ам суу ичет булар. Ошо жаңы биз түшкөн жерден биздин жаштык айылынын астынан суу чыгарып алат да ошол. Канал Кыргызстан территориясынан өтөт. Кыргызстан территориясынан. Баягы биз көргөн чоң канал болом Кыргызстандан башынан өтөт. Барып ошо Тажикстанга өтүп кетет болом. Бул каналга суу насос менен тартылабы? Бардыгы насос, булам насос, олам насос, ол биздики ham насос, бардыгы ана Сырдариядан алат. Бирок Сырдария Тажикстан территориясы. Тажикстан территориясы, о, көрүнүп турат го. Ошол. Сырдария жана Нарын дарыясынан келген. Ошол. Каракулжадан келген суулар. Ошол бүт Кыргызстан сууда башы. Шунан келип анан бул Өзбекстанга өтүп кетет го. Өзбекстандан ары карай Казакстанга кетет. Ошондой болсо керек, же Өзбекстанга ары жок болуп кетеби, аягын билбейм. Аралга барат, арал. Ошо аралга барса керек да. Аягын билбейм экен. Ал жерде ушул эле жерде өрттөнгөн үйлөрдү көрөт да, мына кимдики өзү? Булар
Улутка ошондо. Bular bardıq elə qırğızlardıqı. Bular eme də, bular bu kamok magazin bolğan da bular. Stolovoy bolğan. Barda turuşlar. Polnu Qırğızstandı qoyğan, Tacikistan şu 28-də eme çıqqanda, konflikt çıqqanda at başaganda bardıq. 28 mayda. Ha, yo'q, aprelda emasmi da? Aprelda, 28 aprelda. Aprelda. Aprelda bolğan. Mına uylarım barda magazin bolğan eken. Ha, bular bardıq, çasniy magazinler bolğan, bardığını at başaganda. Mana onun içine ham polnu atqan. Kaçın için? Mana onun içine ham. Bunun için ne? Çoğun bazar bolğan bu. Bunun için bazarçık bolğan çoğun. Bardığını atıp içideki niyetelerdi büt tonop ketken da. Bunun içinde значит Tacikler özleri daha soda kılap bile Yok, Kırgızlar ele soda kılattı. Ben Tacikler ham, Kırgızstandıkı. Tacik ham men mananda joldan öse kirip asa alıp жатkandır den, onu bilbeyim o ben. Negisi Kırgızstandık. Kırgızstandıkı da bu. Ana örükler ele Tacikstandıkı da, kalanı Kırgızstan. Ana şu mana uyların arkasında ana bayraktın arada şu bayağı kanal ötedi da. Kanaldan nara Tacikistan? Marja Tacikistan. Ya Kırgızstan. Ya Kırgızstan. Oşo kanalga çeyin barbaydı mı? Görmedi oşo kanal bulağı. Bolat. Mana yerden barsak kanal yok ki orası. Mına lazır şu bazar çıktı görüp turabız da bu yerde özü emnege satılçı ele. Şu produktlar şomotka kale kiyim keçe baldardık, çoңdordık şolda. Mana yerde et satılar. Kasapxana. Şol. Mana yerde et satılar. Yerde şo mana görjerler tovarlardı alıp koyğanga stroy material kerekli böyle çaka pakalar. Özünüz qaysı ayılda hökümetinde yaşaysiz? Жаңжер айыл hökümeti, Жаштык айылда турам да. Жаштык айылда. Аты жөнүңүз? Абдирашт. Абдирашт бар, Абдирашт бар. Ha, bunu Kırgızstan. Bu Kırgızstan tarafı. Kanalga barasızbı? Baralım. Жүрün kanala. Kanalı mana suunu ham tartып. Biz nemede mынан базарчыкка girdik. Базарчыкка girdik. Biz özü mына сол жакка карап мындан Тажикстанга кирип кетет экен. Мына каналдын о жогору жагы бүт Кыргызстан жери турабы? Ооба, туура, Кыргызстан. Жаңжер айыл hökümetиники. Яба, мына канал мисалы кайсыл немеден судан тартылып келет дедиңиз? Sırdaryadan. Sırdaryadan тартылып келет, э? Сөзі бербешке бөлүп келсин. Көрдү да мына тура 36-та. Мына эми аба ушул жерден мына канал жөнүндө сөз кылалы. Канал Сырдариясынан көтөрүлүп чыгат экен. Ооба. Насос менен. Насос менен чыгат да. Эми ушул канал мен ойлойм да ушул биз жакта жанакыл канчалаган суулар агып өтөт. Жана деле не деген дарыя дедиңиз жанагы? Сок дарыясы. Сок дарыясын. Сок Өзбекстанга кетип кетет. Сок дарыясын бура турган болсок биз. Ошол мына Исфанага чейин келет экен. Лейлекке чекелет. Лейлекке чекелет. Лейлекке чейин келе кандай. Жогору жактан бурса, Исфанага чейин келет. Жогору жактан бурса. Ал эми андан ары карай неме деген Тардария деген суу агат бизде, Каракулжада. Тардариясын бура турган болсо, мисалы жогорурактан бура турган болсок, ал мына ошол жанакыл сиз жашап аткан Сокко чейин келет да. Сокко чейинки территорияны суу менен камсыз кылса болот. Андыктан биз канал казышыбыз керек. Канал, только канал. Мына эми суу адамдын өмүрү дейт. Бул суу менен биз өзүбүздүн дыйкан чарбачылыгыбызды жүргүзөбүз, өзүбүздүн багыбан чарбачылыгын жүргүзөбүз. Эми аба, сиз дагы өзүңүз айтыңызчы, мына согуш мезгилинде ушул суу маселесин боюнча тажиктер менен кандай болду? Буларды сизде булардын каналын токтотуп койгонсуздарбы, же алар болсо Топулунда 20 тонн жакырды. Токтотулганын билбейм анда. Biz onda жогоруда бенсиз болуп жүргөнбүз, каналда суу токтогон болуш керек. Ошондо өздөрү токтотот да, булар алегидей светте өчкөн да. Азыр мына кадимкидей эле шонун бери агып атат го 28ден бери эле дагы. Эми территория Сырдария булардыкы да, өрөт да булар каалаган убагында. Бирок биз аркылуу өтөт экен да. Биз аркылуу өтөт. Башка выход жок да буларга. Эми мына аяктан өткөн үчүн биздин мына территорияга лимит берет. Бияга иш кандай лимит бере турган жер болсо керек, бияда биздики бия бале Тажикстан болсо керек. Же о нарагыда барбы Кыргызстан территориясы, аны билбейм деген. Суу акышкыс калган. Кеттере бит. Чегараны буздуйбу, эмне кылабыз? О, ягы барып да мына ягы жолдун үстү Кыргызстан болсо, ошондо мына ягы ичсе керек да. Ана тургандар Кыргызстан болушу мүмкүн да. Итам ысып кетпеди. Чегараны буздубу? Şol endi mana Sırdaryanın suunu gördüңүздөр. Yurtlar buna zapravkalar bardыгы örtödü. Uydu kurup koydu şoda. Kaytarыңlады. O prezidentin uydan kuruldu go, baya көрсөттүң го бияка. Мына үй курулду. Жок, о нар жакта ак үй турат го, максатты үйдөн.
Ana şol üyeler kurulup turup bittele okşayt go. Mынал жерде базарчык болгон, мынал тажиктердин техникалары аябай көп жүрөт экен бул ошол Кыргызстан территориясында. Мына эт Кыргызстан территориясы өтөт да булар. Башка вакыты жок да, бу Каныбадан Мисфара өтүш керек да. Бул жерде военный техникалар биздики аскерлери жайгашканбы, каерде кайтарат? Онусуну билбейм. Чегарачылар. Шо баягы чегара шо да 60-жылда. Ошол эле башка Шолор жок. Бул өзүнү корутат экен да, биякта корубайт. Биякта жок болсо керек, биякта жок. Анда буну кандай бул жерге неме коюш керек? Коюн десе жолдун биягы Тажикстан болсо, уягы Өзбекстан болсо, Кыргызстан болсо, кантип койт аны? Жарымга коёбуз. Муну энди президентибиз энди Кудай кааласа ортосунан сым тартып койсо кутулабыз да, Тажик өтөлбөй калат кийин. Маселе чоң экен. Алы маселе чоң да, президентке ham кыйын да, чоң да алы. Кыргызстандан келет. Мынал Сырдария Сусактагычы, Сырдария Сусактагычы. Бул Тажикстандын Хужанд областында жайгашкан. Эте эмеси бар. Гези бар, Кайракум гези. Ошонун свет алабыз да биз. Токту ошонун берет да бизге. Ошо Сырдариянын Кайракум гези бар. Ошолар Өзбекстанга алып кетет да? Онун ар жагы Өзбекстан, салбалар турат го. Көрүп турат. Ана ошолор Сырдария, ана ошол. Энди көз карандысыз болобуз деп мына жактан уласак керек. Өткөндө президент айтып атат эди. Токту өзүбүздөн. Ата азыр сиздер Тажикстанга төлөйсүздөр токту. Тажикстанга төлөйбүз азыр. Тажикстандан алат да мына ошо жаңы жер айыл өкмөтү. Биздин насостор ham Тажикстандан алат да. Бул значит бул жер эме немеге жанагы илгерки мурунку кайсыл неме деп коет эле область? Хожант обласы. Хожант область. Жок, мурун Хожант эмес, башкача эле ба? Ленинабад обласы болуп турганда. Ленинабад обласы болуп. Ленинабад обласы болуп турганда. Азыр Хожант жаңы аты да бул. Азыр ошондо мына жолдун асты жагы Тажикстан, үстү жагы Кыргызстанда. Кыргызстанда. Мына биз турган көпүрөнүн да ар жагы Тажикстан. Мына турган дарактар Тажикстанда, бул көпүрө Кыргызстан бул. Ал эми мына көпүрөдөн ана жерде канал өтөт экен. Каналга чейин, каналга чейин Кыргызстан. Бирок мына жерден айрыкча Тажикстандын машиналары турат экен. Бу жерде Каныбадан району менен Исфара району бар. Ошо Хожантта каттап өтөт да булар. Эки район бар да бу жакта. Мына жерде бул жагына анан көпүрөгө чейин 100 метрде бар экен да. 100 метр бул жагы 300 метрде, 400 метрде анаки кайра Тажикстанга кирип кетет экен, ошондой да, кайра Тажикстанга кирет да. Кыргызстан территориясы экен. Мына жерде айтыңызчы аба. Бизде граждандар, биздечи жанагы немелерчи? Тажикстандык, турат. Мына жерде Тажикстандык эме жарандары менен Кыргызстандын жарандары. Мына биринин территориясына өтүшөбү мына жерден? Жок, биз азыр өтпөйбүз, тажиктарды билбейм эмнеге. Биз өтпөйбүз. Жок, өзгө опасын да, жолдон өттүң эле кармап алат азыр. Кармап алса да? Кармап алат. Азыр бизге опасын азыр. Иргели мурдан экен өтүп, алыш бериш кыса көзгө чейин барып, прата кылып келип жүргөнбүз. Азыр энди жок өтүш. Мына биз азыр аз жакта өрттөлгөн заправкаларды көрүп турабыз. Аягы көрүнбөйт экен заправкалар, канча бир 15-20 заправканы полну тажиктар 28-де өрттөгөн да. Өртөп бүтүштү булар. Булар ошондо өзүнүн рызкысын өздөрү. Өздөрүнүн рызкысын өздөрү ham эле биз катары пайдаланып турганда ошону. Ошондо өртөп ташады бардыгын. Бул жерде ошол кезде тажиктер кеңири басып жүргөн, Кеңири басып жүрчү, биз ham кеңири мына жака барып кетчүдүк, иши жок да биз менен. Уже энди бой калды да. Энди границаны президент сымды тартып бөлсө ортодон, Кудай кааласа бүттү да. Ушул жерде ушул жолду бар бөлүш керек. Билбейм, мен кантип бөлсөң аны президенттер билет чечет да. Биз аны чече албайбыз. Эгерде ушул границаны мына жерден жолду экиге бөлүп койсо, бул жагы тажиктики, бул жагы кыргызстандык болот да. Ошондой болуп калат да. Бая граница ошондо такталып калат да. Адамдар бири-бириге тийишпей калабы деген үмүттөн бул. Биздин кыргыздын граждандарына зыяндуулугу тийбейби эгерде бөлүнүп калса? Онусуну биле албайм. Тийбеши мүмкүн. Потому что олар өтө албайт да бизден. Сиздер ошону кайсы жактан каттап каласыздар? Же башка жактан? Бизде мына жактан жолубуз бар, мына достук. Достук жолу бар. Достук жолу бар бизге. Жогорудагы айыл достук айылы бар. Достук айылы аяк 60 жылдык, бет арка 2, баягы келгенибиз арка 1 да. Келген жанакыл жерден бурулган жери арка. Центр шетте да, жаңы жер айыл өкмөтүнүн контору шетте. Арка 2 мана шер азыр. Арка 2 мана шер. Түз арка 2-ге чейин кеткен сол жагы Тажикстанга кирип кетет да. Азыр энди Кыргызстандын границасын ушу жол бөлүп турат да. Кыргызстандын границасын жол бөлүп турат.
эгерде жолду бууп сала турган болсок, биз ушул жерден даже мына жерге чейин, көпүрөгө чейинки жол территорияны аскерлерди алып келип жайгашырып киргизбей кое турган болсок кандай болот? Онусуну айта албайм. Onu endi prezidenттер чечет, эми кантип сүйлөшөт, onu биз айта албайбыз onu. Өзү биз ушул немени, biz ушул жерден, мына көпүрө турган жерден тосуп ала турган болсок, анда тажиктер мына жагынан сол Эки районго өтө албай калат. Мына жактан жол салып алса керек. Ылдыйда жери бар, жол салышы мүмкүн. Ылдыйда жери бар экен, жол салып алат экен да. Ошондо кылат да, башка айласы жок экен да. Ошондо жол бөлүнсө, ошондо кыргыз тажика залалы бири-бириге тийбейт да. Азыр биздин жерден, биздин жолдон пайдаланып атышат деп эсептесек болот экен да булар да. Ошондо Тажикстанга өткөн товарларым ошондо бир жер, эки жерден ачык коёт да, примерно. Өтөт, документальный болот, өтө берет. Ошондой болот да. Түшүктүү. Ошондо чорный ход жок болот да, тоссо. Бир жерден өтө турган болуп калат. Рахмат ага. Сизге чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун, сиздерге тынчылык, бакубатчылык каалайбыз. Эң катуу жабыр тарткан ушул тойхона, Абдурахман Ажы тойхонасы 28-inde тажиктер өртөп жиберген. Ошол. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар мына. 2000 квадрат метр экен, э? 2000 квадрат метр бекет. 2000 квадрат метр. 2000 квадрат метр экен. Тажиктердин үйү турат, бириси да өрттөнгөн эмес. Жок, бу жерде Мына жерде маршрутка остановкасы бер, конечный 55. 55'tin конечный бул Хажан кыста көз деген маршрутунун конечный 55 деп жазып койгон го алдыга. Мына жерде турецкий үйлү да көрүп калдык да, түрктөр салып берген буну. Турецкий оны ошол максаттагы үйдөн да, булам үй өртөлгөн эде, ошону салган да шетке. Ким салып берди? Президент салып берген да мына ушул үйдү. Кече ушу максаттын катары да бүттү да булам. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мына жерде биз максат айылына келгенде, арка айылына келгенде, ушул жерде жергиликтүү элдер мындай салынган үйлөрдө президенттин үйү деп коет экен да. Бул үй турецкий түрк туугандардын, түрк бордоштордун жардамы менен салынган үйлөр экен. Келсеңиз аба өзүңүз да бир кыскача түшүндүрүп берсеңиз. Адресин эмесеңиз. Бул үйлөрдүн эмеси жылуулугу кандай? Мунун жылуулуктары мындай жылуу 50 градус ысык суукка чыдайт дейт. Турецкий мына биз президент куруп берген президенттин үйү деп коебуз мына. Булар өтө заманбап болуп салынган жакшы үйлөр. Тажиктарда өрттөнүп кеткенде ушуну салып президентке чоң рахмат. Мына адамдар эмеде ысыкта, суукта калбады. Үйлөр 1 айдын, 2 айдын ичинде бүтүп адамдарды киргизди ичиге бул жака. Бардыгы үйлүү болду адамдар. Президентке чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз иштегениге. Сиз мындай президенттин эмеси менен колдоосу менен курулган үйлөрдү ичиге кирип таанышып көрдүңүз да. Жакшы бекен? Жакшы бул. Ыңгайлуулугу жакшы. Бүт условия бар ичинде. Баня, душ, туалет деген заманбап үйлөр да булар. Президенттин ошо түреттин эмеси менен курган үйлөрүн бүт заманбап үйлөр. Жакшы. Бул азыр 50 градуска туруштук берет деп атат мына. Ошондо мына жолду айтып атасыздар, ушу жолдун ортосунан чегара тартып койсо бизден тынчыраак, тажикелер тынчыраак жашайт эле деп атасыздар да. Ошондойбу туура? Ошондой болушу мүмкүн. Энди аны президенттер чечет да. Ошондой болсо жакшы болот. Эл тынчыраак болот энди. Азыркы бийликке, азыркы Садыр Жапаров канчалык ташиптерге ыраазысыздар? Ыраазыбыз энди. Пока азыр нормально бизди аман эсен сактап калды 28-де. Ошонусуга ham чоң рахмат. Жолдоруңуздар оңдолду. Жолдор мана максаты 10 километр жерди асфальт кылып берди. Чаңып жатчу эди. Үй күйгөн адамдарга үйлөрдү куруп берди. Үй куруп берген, үй күйгөн адамдарга үйдү куруп берди. Чоң рахмат. Мана ысыкка, суукка калбадык. Мана үйлөр бүттү да, таяр адамдар үйгө кирди. Максат айылындагы Максат орто мектебине келдик. Бул мектеп канча жолу бир тажиктер тарабынан жабыркаган мектеп экен. Мына акыркы жолу былтыр 28 апрель күнү бул ушул кошуна өлкөлөр тарабынан бул мектеп өрттөлүп, кайрадан жаңыдан курулуптур. Мына биздин чет элдик инвесторлор дейбизби, өзүбүздүн бордош Турция элинин жардамы менен ушул мектеп жана турак жай үйлөрү курулган. Ошондой эле ушул жерде эле
мындай бир сонун футбольный полиясындагы куруп беришиптир да, газон. Эми ушундай бир балекет апаттардан Аллах Таалам өзү сактасын. Бул максат айылына тынчтык болсун дайыма. Ушундай жап-жашыл болгон футбол аянтчаларында балдарыбыз ойноп дегендей, мындай жакшынакай жаркыраган мектепте балдарыбыз окуп дегендей билим алып, ошо тынчыл заман болсун. Максат орто мектебине кош келиңиздер. Assalomu alaykum. Mына мектеп аябай зор курулуптур. Assalomu alaykum. Жаштарбы? Assalomu alaykum. Açık yerler ko'rsatsalar açık. Mына Мақсат айылынын мектебиндеги Kitapta gördün mü? жаңы парталар, доска, столдарынан бери башталгыч класс канасы. Мына классты да көрсөк, мына эжеке өзү ачып берип атат, мындан да көрүлөт. Мына классы дагы сонун экен, жаркырап. Жанакындай эле класс. Каталогтор дагы зор. Эже канча класс бар? Бұл директордың кабинеті, ба? Бұл директордың кабинеті екен. Астыда 12 класс, үстіде 12 класс, а? Бұл жерде ысық су, мұздақ суымен орнатылған. Бұл жақта да ешке шыға тұрған жақта. Запасный ход. Бұл жақта. Бұл жағы ашқан екен. Ашқанасы мұнан жақта. Şularda hem küygüzü taşıyanlar gördünüz mü? Bak zakon ne kılmana besletmiyor. Hapşıp küygüzü kollarını soğurup ha? Az yaşlı Бұл башта мурунку мектепте деле болгон да ушундай условия, ашканасы менен, а? Keçe küygüzü falan var bu yerlerde yanında attırıp cevap. Бул жакта өзүндөй болду мурдагыдай? Өзүнөн дагы жакшы болду, тура? Мурдагыдан да жакшы болду деп айтып атышат. Мына жер бул. Спортзал бар? Açığa, açık verin de burada. Мына бүгүн биздин президентибиздин берген жардамдарына өчүрүп турушат. Бул жак кыздар кийимин чечүүчү жер экен. Бул жак балдар кийимди. Бул жак дене тарбияканасы. Бул жак
Doңнан баштайық, доңнан. О, Заманауи. Кеше ешік терезелерге чейін артып күйгіз салған еді. Полна жанып қойып, закон етіп қойып. Ошо қоңшылар, мынаны астыдағы үйлер тәжіктің граждандары. арқы, жолдың арқы өзі? Солдаттар шығып келгенде о. Жолдың жол. Ошо үйдің алды тәжік қоңшылар. Ошо жақтан алғанда гранатометтермен Отырдыңыз ана жерде? Ана жерде жаңы қырғыздардың үйі құрылып тұр ғой. Ошо асты бүт тәжік граждандары. Ар жағы? Полный тәжік. Бұл жағы бұл жағы? Тәжік пе? Бұл жағы елемін шондай. Мына үйдің асты жағы полный Тәжік. Ешқандай жерде граница. Қаяқ? Ал жақта комнат неме екен? Класс пе? Класс көріп қоялы. Ошонда қанша класс деді? Астында 12, үстінде 12. Орыс тілі әдебиет класс екен. Бұл да ем жасалынады. Оқу құралдары әлі мемеге сентябрға чейін дағы ташылып келінсе керек. 15 сентябрь ашылды. 15 сентябрға чейін. Жақсы. Жап жаңы, свежий. Красканың жыты мұны. Ежеке ошонда астыда қанша класс бар, үстінде қанша класс бар? Bitti kitapxonalarda bitti. Жеті екен, мына география тарих классы. Бұл болса қырғыз тілі жана адабият. Математика, информатика. Анасы? Физика. Алеме мынау болса англис тілі. Мына запасный ход. Бұл кітапхана. Уже саламатсыздар ба? Кітапханаңыздар зор екен, кітаптар. Оқушылар екен, да бұла? Жаңа оқушылар. 6 жылдан бері іштеймін. Каримова Надира. Бұл мектепте қанша оқушы бар? 205 оқушы оқиды мектебімізде. Мақсат орта мектебінде. 205 оқушы. Ооба. Мектеп предметтер бар ма, жетіштілік? Жетішті, ооба. Бардық. Мынандай оқу предметтер бар да жетішті келді да, анша-мұнша дағы бар. Кітептер бе? Кітептер дағын келіш керек, біраз жетішпейді. Біраз жетішпейді, Ооба. Себебі Себебі күйіп кеткен үйлерге қосылып кітептер күйген да. Кітептер оқушылар дейді да. Баяғы немеді уақытында? Ошол тополоң болгон убакта китептер окуучулар дейді. Шондо окуучулардын үйдө кошулуп күйүп кеткен да. Ар бир окуучуда 14 китептен болгондо көп эле китеп күйүп кеткен. Мына жерде библиотекада китептер күйгөн эмеспи? Жок, бул жерде аз эле күйгөн. Оны бурчка топ-топ күйгүзгөндө күйбөй калганда алар күйөттөп эле кете берген да. Ошол китептер өздөрү эле топ-топ туруп күйгүзгөн китептер күйгөн, анан башка жака тарап кеткен эмес. Ошол жерде эле өчүп калган. Күйбөй калган китептер барбы? Ушул мыналардын баардыгы күйбөй калган. Ушул китептер күйбөй калган. Ооба, күйбөй калган. А мыналар жаңы келди. Буларды күйгүзгөндө күйбөй калган да? Күйбөй калган, ооба. Жакшы экен, бул жаңы китептер ошол эле жаңы болгон. Мыналардын баардыгы жаңы келди. Буларга Булар болсо жаңы келди. штамп уруп номер коюп атабыз азыр. Максат мектебинин штампын. Течедегилерден мурук китептер экен. Ооба, булар дагы. Мында дагы эми китеп келишип күтүп атасыздар да дагы келет, э? Ооба, дагы келип жатат. Америкалык тарап келет деп атат. Кытайдан келет дейт, жардамга китептер, спонсорлор берет деп атат. Жок китептердин санын, анан аттыны берип атабыз. Ошого каранан кийин китептер бизде жок китептерди алып келип атат. Мына 15-сентябрда окуу ачылат деп атат. Сиздердин мектеп даярбы ушул окууга? Биздин мектеп толугу менен даяр.
ага чейин калган китептерди аны келет дейт, ошого чейин жетишебиз бардыгына. Рахмат сизге. Киерифе тарт. Кынасы. Спортзалга сылдыбы? Biz hazır Maksat orta mektebining sport zalına kirip baratабыз. Jeri var da. Bul sport zal ekan. Залда жанагындай воздух очистителдер менен сношение болгон. Жарык, сонун. Берден көптөгөн кыргыз спортчулары чыгат деген үмүттөбүз. Бул да эми бурус деп коет. Экинчиси курулуп атыптыр да эми, курулуп атыр. Толук курулуп бүтө экен да бул спорт залдагы. Кудай берсин. Мына сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай, бул Лелек районуна караштуу Кулунду айылынын аймагынын Максат айылындагы мектепти оңдоп түзөө. Мектептин жабыркаган учуру. Мына жерде сиздер мектепти көрүп турасыздар, жабыркаган, канды жабыркаган. Мына жерде кантип күйүп кеткени. Ошол кезде президентибиз келип бул жабыркаган мектепти көрүп, анан кийин кайра мынандай мектеп куруп берди. Азыр бүгүнкү күндө 2 айдын ичинде, 2 ай 3 ай болгон да. 3 айга калтырбай бүтүргөнү. 3 айга калтырбай бүтүргөнү. Мына биз бүгүн сиздерге дагы ичинен, жеринен көрсөттүк. Мына калына келтирилген мектептин ичи сонун болуп бүткөн. Бул боюнча дагы кененирээк сиздерге көрсөтүп беребиз. Ассаламу алейкум эне. Алейкум ассалам. Siz ушул жердин жашоочусузбу, Максат айылы? Максат айылынын жашоочусумун. Şu katta уулум эде Ражапбай шээрге илгери мен алега не деген биринчи президент келгенде шээрден жер алды. Аскар Акаевдин үйүнөн аган эде. Шээрде жашап, мана 2 кыз чыгарды, 6 небереси бар. Жакшы жашайт эде, колу гүл уста эде, мана şu айылдарга ham усталык кылат эде. Эмне болуп өтүп кетти? Şu endi keche мана ушундай меми болду, палакат болду, баламды атты да, şu атуудан кетти. Шундай усталыктан келип турат эде, үйгө кирип, анан менин неберем алып качты, ол үйгө кирип калганда, эшиктин алдында машиналар болгон, шуга айланышып калып кетти да. Анан ошентип атылып, анан у жерде калып, укалары ham өзү качып кетиптир. Үйдүн ичинде калып кетти. Энди анан атып үйдө калып, үстүнөн алеге түшүп, 2 күн укалары хамма жок издеп жүрүп, табып, доктурларды алып келип апарып, анан ошентип койдулар. Балам жакшы деп бирөөнүн хакын жебей турган, ушундай мени карай турган балам ошол эде да. Канча балаңыз бар? 4 уулум бар, 3 кызым бар. Мана онун 3 кыз, битте гана уулу бар, мана Русланбек деп шетте. Балаңыз канчанчы бала эле? Кайсы? Ошол. Кайтыш болгон балаңыз. Кайтыш болгон балам меме 50-төргө кирген экен. Эң чоңу эле? Жок, анын катта дагы битте эжеси бар. Уул балдардын чоңу ошол эле, 50-төргө кирип 6 небере көрдү эде. Энди көрө турган убакка келгенде балам шөнтүп калды да, атылып уста балам. Ошо үйдүн ичинде калып кетип, ошондой болду, баары жокту, тоноп, кийин укалары таап анан ошондой кылдык да. Рахмат. Мана аны энди ошо энди коңшулардан меме болду да, энди ошо өзүбүз солдаттар болду энди. Энди ошо коңшубуз энди таза жолдун боюга улум, боз үй турат го, жерде энди коңшубуз, ушундай кириш чыгыш баарыбыз коңшубуз. Илгери бакта жакшы жашайт эди, балдарым 11-де ошо Тажикчада бүтүп, балдарым мына Дүйшөмбөдө кызмат кылып келген. Ушундай эле дегенди, бана шетке чыгып, 4-атууда ошо 4 балам кетти да.
Şu 4-cü uruş oldu, keçeki uruş. 4-cü uruşda mana şu balam şehirde kalıp ketip izleyip balarımı tavıp. Ondan keyin şunday oldu. 4 balası kaldı, 2 de kız çıkardı dedi. 54'de endi ötüp ketdi de. Şunday oldu mana. Bugün mana meme prezident geldi, rahmat. Kelip bizdi joktoп, baldarı, nevrelerimdi joktoп, mana uy bitirişip berip jatatlar, olarga ham rahmat. Neme kılıp, şöyle endi aytargam, sizlerge ham rahmat ulum. Biz razı bu birliklerge razıçılığım var. Sadır Japarov'a rahmat, kelip mana joktoп, bizdi joktoп barını berip, neme kılıp turatlar. Kelip uy salgan bärige rahmat. Bu bala ilayim kelecekken bolup, umur uzun bolsun dagı şu işi iyilik aşıp kete versin. Men aytar sözüm şol endi. Assalamu alaikum. Uçurdan faydalanıp men Adinayev Saparali uşul Leylek rayonunun Tacikistan менен чегаралаш Максат айылына hoş келипсиздер. Биздин Максат айылында 2021-жылдын 29-апрель күнү шундай kütüsüz okuya olup ketти. Şunday kütüsüz okuyanın arkasında şunday Allah Taala'nın bir çoğun sınoğusu oldu. Oşol sınoğdu biz жалпы Kırgız elimiz, jurt başыбыз Сады Нуркожоевич baş bolup, şunday sawurdуулuk menen, çıdamkайлык menen, şunday kıyınçılıkka karabastan bardığımız, жалпы bardığımız köçüp gelip, patriottuluk sezimi menen jelegibizdi jelbiretip, bugünkü күндө Maksat aylı kıska mönötün içinde şunday kiçi şaharga aylandı desek bolot. Bugün ulu urmattуу prezidentimiz yine emereklerdi alıp alış üçün dagı akça verip ketti. Biz elin atынан dagı tereң razıçılık bildirebiz. Buyursa bizdin Maksat ayılın infrastrukturası kıska mönöttö önüktü desek bolot. Şunday mamleket tarafından көңүл burulup, жалпы Kırgız elimiz bir jakadan baş, bir jengden kol çıkarıp, ынтымакта, биримдикте kelip kol sungan, jardam bergenderge dagı bir jolu elibizin atынан tereң razıçılık bildirip ketebиz. Muna özüңүzдөр көрүp turganday 29-aprel günü şunday Tacik taraptan şunday kütüsüz okuya bolup, atkılap şuzu bizdin Maksat orta mektebini şunday jaraksız avalga keltirip koygan. Andan keyin mamleket başçыбыз özü kelip, Kırgız elimiz жалпы kelip, kayradan kalıbına keltiriş üçün mamleket tarafından çoğun karajat bölüp, birinci şunday elektr tarmağından aytıp kete turgan bolsok, bugünkü күндө elektr tarmağı 300 dana stolbalarda oturup, köçelörgө, trassalarga jarıktandırууlardı toluğu menen kirgizip berdi. Biz şu elektr tarmağıda iştegenlerge dagı tereң elin atынан çoңдон çoң razıçılık bildirebiz. Andan keyin Sады Нуркожоевич özü 10 kilometr garachı asfalt töşöşkö mamleket tarafından көңүл burulup, bugünkü күндө asfaltlarыбыз толук бүтүп, andan sırtkары жолдун жээги trotuarlar kurulup, bardығы bugün толук бүттү desek bolot. Andan sırtkары zamanba FAP kuruldu. FAP'ımız da bugün açılуу azemi oldu. Andan tışkarı koğumdu kengse бүтүp, ayıl başçının kengsesi büttü. Muna dessatımız 2 etaj dessat salınıp atat. Sады Nurkожоевич özü iş bul menenle toktop kalbayt dedi. Buyursa nasip kılsa biz dagı toluk jardam berip, men özüm közömölgө alıp turam dedi. Muna sırtkары biz 1,5 kojoluklarga 15 soduktan uy jay kurup jaşao üçün 15 soduktan jer tilkesini bölüp bergenbiz. Жерди берип койгон менен чегарабыз бекенделип калбайт экен. Ошондуктан биз Сады Нуркожоевичтен дагы бир сол жолу өтүнүп суранып кетебиz. Шул жаштарды массовый көчүрүп келиш үчүн мамлекет тарабынан узак мөөнөттө суда берсе дагы жакшы болот эди. Же болбосо узак мөөнөттө жеңилдетилген 5%дык насыяларды берсе, же ипотека аркылуу үйлөрдү салып, массовый жаштарды көчүрүп келсек, Kuday buyursa toluğuz çegarabız bekendelip, elimizdin jaşоо jakşırıp, ayılыбыз bir kulpurgan dagı bir jakşı ayılga aylanat degen toluq dagı işeniştebiz. Rahmat sizge.